Зуура Шаршееванын чак түш сүрөтү 1975-жылы жаралган. Күн карама өскөн талаада отурган кыздын сүрөтү жылуу сезимдерди калтырат. Жайдын күнү талаада иштеп жатып, кыздын түшкү тамакка отургандыгы анын жанындагы дасторкондогу алмалардан, чайнегинен билүүгө болот. Күн чокудан тийгенде күн караманын көлөкөсүндө тамактануудан рахат алып отурган кыздын жөнөкөй көйнөгүнүн түсүн сүрөтчү керемет тарткан. Ак дагы эмес, көк дагы эмес, мала кызгылтым болуп турат. Бирок боз, сары, кызгылтым түстөрдү кошкондуктан көйнөгү шуудурап тургандай туюлат. Кыздын жүзү, колдору күнгө күйгөнүнөн ал талаага ар дайым чыкканын билүүгө болот. Сүрөтчү керемет жайкы күндү жашыл, сары, күрөң түстөр менен көрсөткөн. Кыздын эмгекчилдигин гана көрсөтпөстөн, аны жаратылыштын койнунда тамак жеп отурганы, табият менен татуу мамиледе болгондугун көрсөткөн. Кыз тамактанып алып, күч топтоп, кайрадан талаа иштерине киришет. Анткени азыр чак түш гана. Талаа иштери күн батканга чейин уланат. Азыр ал ойго батып, түш ченди тынчтыгынан рахат алууда. Сүрөттө берилген жумшак, жылуу түстөр тынчтыкты жана бакуаттуулукту, жаратылыштын жылуулугун берип турат. Сары, жашыл түстөрдүн түрлөрү жайкы мезгилди, күндүн ысыган түш маалын берген. Түстөр өтө ачык эмес, бул сүрөттү жумшак кылат. Кыз сүрөттүн борборунда жайгашкан. Анын артындагы күн карамалар жаратылыштын молчулугун жана күчүн көрсөткөн. Дасторкондогу чайнек жана жемиштер күнүмдүк жашоону эске алып, адам менен жерден жана жер берген түшүмү менен байланышы жөнүндө кабар берет. Бул чыгарма айыл турмушун жана жаратылыш менен адамды гармониялуу байланышын даңазалаган. Күн карамалар күндүн жана жашоонун символу катары кабыл алынат. Анткени анын бетин карап отуруп, майда дамдары ортосунда кымындай болуп, бара-бара чоңоюп кеткенин көрүүгө болот. Алар эмгекти, жаратылыштын байлыгын жана айылдык маданиятты билдириши мүмкүн. Ал эми мөмө жемиштер менен толтурулган себет эмгектин жана жердин молчулугун билдирип турат. Жалпысынан бул сүрөт тынчтыкты, жаратылыш менен болгон терең байланыштын маанилүүлүгүн жана айыл жашоосунун жөнөкөйлүүлүгүн даңазалайт. Дасторкондогу алмалар жаратылыштын молчулугун белгилеп турат. Сүрөт ошол кездеги соцреализм сүрөттөрүн эске салат.